Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Крим Төвөл Азиз Батукаевтың мындан 6,5 жыл мурда мыйзамсыз бошотулушу менен байланышкан сот өткөн жума күнү башталып, бүгүн улантылды. Бардыгы 19 адам күнөөлөнүүдө, алардын 14-ü тергөө менен келишим түзгөн. Мурда президент Алмаз Атамбаев болсо, антпеген башкалардын арасында жана ал 2 сотко тең келген жок. Алмазбек Шаршанович айтып жатат, мен бул сотко келбейм деп. Жана тергөө изоляторунун башчыларына өзүнүн арызында жазып бериптир, кыска. Мен сотко барбайм деп. Себеби түшүндүрдүбү эмне келди? Себеби азыркы күндө сот жана күч органдары бийликтин командасын аткарып жатат. Мыйзамдардын талаптарын, мыйзамдардын нормаларын одоно бузуу жолу менен. Ошону мен түшүндүм, ошондуктан мен ал сотко катышууга эч кандай каалоом жок деп айтты да. Атамбаевдин дагы бир коргоочусу Сергей Слесаревдин айтымында тергөө кагаздарында мурдагы президенттин күнөөсүн кыйыр түрдө да күбөлөндүргөн бир да далил жок. Шамил Атаханов да, Аида Салянова дагы, Ксиндин мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиев дагы Атамбаевге каршы түз күнөө койгон жок. Ошондуктан тергөө органдары мурдагы президентти жок жерден күнөөлөп жатат, дейт Слесарев. Адвокаттар кайсы бир күнөөлөнгөн адамдарды сотто алар акча төлөгөндүктөн коргогону түшүнүктүү, бирок Слесаревдин айткандары логикага да жатпайт. Эгер 13-жылы Батукаевдин ушунчалык мыйзам бузуу менен бошотулганына Атамбаевдин эч тиешеси болбостон ал аппак таза болсо, колунда ушунча эбегисиз бийлик мыкчып туруп, эмне үчүн башкалардын андай мыйзамсыз аракеттерин ал токтоткон эмес? Атактуу кылмышкер ошондой одоно аракеттер менен бошотулганы жөнүндө коом жана маалымат каражаттар ошондой эле чыркыраган. Жогорку кеңеште болсо дароо атайын комиссия түзүлүп, бир айдан кийин ал мыйзам бузган жетекчилердин тизмесин аныктап, аны президентке тапшырып, алардын баарына каршы чара көрүп жазалоону сунуштаган. Бирок Атамбаев эч чара көргөн эмес. Президентке ошондой сураныч менен чыккан жогорку кеңеш ал кайрылуусу менен өзү эч нерсе чече албаган орган экенин моюнга алган. Бирок такай парламентаризм тууралуу сүйлөгөн президент парламенттин суранычын көзгө илбегени менен өлкөдө ким кожоюн экенин көрсөткөн. Ошондуктан прокуратура жана башка күч колдонуучу органдар колунда болгон президент кандай болгондо да күнөөлүү. Жана президенттин колуна эбегисиз жеке бийлик чогултуу аракеттери Батукаевдин ишине чейин бир жыл мурда эле башталган. 12-жылы президенттик аппараттын демилгеси менен тышкы саясат боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган жана чет байланыштар боюнча бардык укуктар президентке берилген. Чындыгында болсо, бул тармакта бардыгын Сапар Исаков чечип калган жана ал ТЭЦти оңдоо иштерин да башкарган. Бул мыйзамдан кийин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ишинен тартып, парламенттик шайлоо алдында партия талапкерлеринин тизмелерин аныктоо аракеттерине чейин бардык маселелер президент тарабынан чечилип калган. Бир кезде СССРдеги тил маселелерин чечкен корифей Сталин болсо, эми Атамбаев Кыргызстанда гана эмес, Орусияда дагы тил маселелерин аныктоого аракеттенген. Бир дагы анча-мынча орчундуу маселе Кыргызстанда Атамбаевдин макулдугусуз чечилбей калган жана ал өзүн кыргыз элине жол көрсөткөн Манастан кийинки экинчи адам катары сезип калган. Ошондуктан Азиз Батукаевди абактан бошотуу маселеси дагы Атамбаевдин макулдугусуз же анын көрсөтмөсү болбогондо чечилмек эмес. Кимдир бирөө аны президентсиз чечип койсо, Атамбаев анын башын жулуп алмак. Мындан 5-6 жыл мурда Индияда бир нече жаш жигит кыз зордуктоо боюнча соттолгондо 1 миллиард 300 миллион калкы бар Индияда аларды сотто коргоого бир дагы адвокат макул болгон эмес. Жана соттогу коргоочулар мамлекет тарабынан дайындалган. Кыргызстандагы адвокаттар болсо, акча төлөнсө, кайсы болбосун кылмышкерди коргомок турсун, алардын акылга сыйбаган сөздөрүн да жайылтууга даяр. Акча үчүн эмне гана жасалбайт. Ошондо саламатта калыңыздар.